Жайдын ысык аптабында бир жагынан зыгылдаган чымындар жататса, бир жагынан черкейлер тынчыбызды алышат. Алсак черкей чагып кеткенде денебиз кытышып, өзгөчө аллергиктер өздөрүн коерго жер таппай калышат. Төмөндө черкейден коргонуу ыкмалары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эмесе назар салыңыздар. Черкей көбүнчө териси жука адамдарды жана жаш балдарды чагат. Жана ошондой эле тердин жытын жакшы сезген черкей тердеген адамдарга жабышат. Черкейдин шилекейинде күчтүү аллерген бар. Жана ошондой эле ал безгек, сары калтыратма, менингит, энцефалит ооруларын жугузат. Жогорудагы оорулардан алыс болом десеңиз, черкейден сактануу жолдору төмөндө. Денеңиздин ачык бөлүгүн мүмкүн болушунча жабыңыз. Чымын черкейлердин үйүңүзгө кирүүсүнө тоскоол болуу үчүн терезеңизге атайын коргоочу тор тагыңыз. Эгер ага да болбосо, чымын черкейлерден коргоочу химиялык каражаттарды колдонуңуз. Ошондой эле чүпөрөктү эфир майынан ымдап терезеге коюп койсоңуз да жардамын тийгизет. Перетрум гүлүнүн сабагын же жалбырагын майдалап кургатып, кийин үйдүн ичине түтөтүп койсоңуз, черкей жолобойт. Ал эми кадимки эле помидорду чакан идишке өстүрүп, аны кире беришке же терезеге коюп койсоңуз, ал дагы черкейди алыстатат. Атайын черкейден коргоочу аэрозолду кийимге, терезе торлоруна себиңиз. Черкей чаккан жерди кызарта тырмап салууга болбойт. Анткени ал жерге инфекция кирип ириңдеп кетиши мүмкүн. Туурасы, черкей чаккан жерге атайы гель кремдерди сыйпаңыз. Эгер сиздин денеңиздин кайсыл бир бөлүгүн черкей чагып кетсе, анда эң биринчи кызарган жерге муз коюңуз. Же болбосо 200 грамм муздак сууга жарым чай кашык соода кошуп, улам-улам денеңиздин черкей чаккан жерин сүртүп туруңуз. Андан сырткары аллергияга каршы гель крем сүйкөңүз. Ага болбосо антигистаминдик каражаттарды ичиңиз. Эгер сиз жайдын салкын кечинде середе олтуруп чай ичүүнү же тамактанууну каалап, бирок черкейлер сизге тоскоолдук кылса, карагайдын тоорчагын же арчаны жаныңызга түтөтүп коюңуз. Бул учурда черкей сиздин жаныңызга жакын жолой албайт.